Жанагы бизде листингти ким жүргүзөт? Листингти Султан Абдырашев фондолук биржалар. Фондовый биржа. Баалуу кагаздар бүгүнкү күндө бүт барда ошол фондовый биржа аркылуу эме болобу, реализация болобу? Ооба, мамлекет тарабынан минималдык талаптар бекитилип берилет. Кайсы компаниялар ошол листингке кириши мүмкүн деп. Ошонун негизинде фондолук биржалар өзүнүн ички талап кылган документтерин иштеп чыгып, листингке кимди киргизүүнү ошо фондолук биржалар чечет. Ошол листингтин алкагында кандай баалуу кагаздар кандай категорияга бөлүнөт? Бул негизинен жок дегенде эле биз баягы министрлер өкмөттүн чечиминде көрсөтүлгөн эң жогорку, мисалы үчүн ар ким өзүнүн листингин ар кандай деп атап алышы мүмкүн да. Бирөө мисалы үчүн голубой фишка деп алат, биринчисинчи. Бирөөсү болсо высший категория деп алат. Ошондуктан биз мындай чегерип бергенибиз укуктук актыларга эң жогорку, андан кийинки деп ошол гана баягы салыктык преференцияларга алып келет да. Анан кийинкилери булардын өзүнүн көз карашы менен. Силер өзүңөр мындай өзүңөр кандайдыр бир стандарт киргизишиңер керек да баалуу. Киргизгенбиз. Минималдык степени надежности. Да, минималдык талаптар кылып ошол. Ошого айтып атам да, канча 3 эле деңгээли бар экен да. Высший, средний, анан негизинен высший деген. 4 деңгээли бар. Ошолор кандай деңгээлдер? Эң жогорку наивысшая категория листинга, андан кийинкиси мындай обычный компаниялар, анан стартаптар деп эң ылдыйкы эмеде стартаптар жайгашкан. Ошол эми листингтин жана талабындар да кирген да ошол, ошонун талабына жараша да, канчалык талабына жооп берет. Ооба, капиталдарына талаптар бар, финансылык көрсөткүчтөрүнө талаптар бар, ичиндеги корпоративдик башкаруунун кандай документтери кабыл алынып. Ошондо жалпы канча критерий бар листингтин? Жалпысынан сизге тактап жазып коелу, бир эмес, бир нече критерийлер бар ал жерде. Ал жерде көп болуш керек. Көп болот. Чем выше категория, тем больше должно быть критериев. Анан жанагы эмеде мамлекеттик баалуу кагаздар азыр эме киргенби? Фондовый биржага. Кирген, бирок бардыгы эмес. Кайсы баалуу кагаздар? Негизинен биздики пилоттук режимде биз мамлекеттик казыналык вексилдер кирди эле. Анын ичинен дагы мына финансы министрлигинин өкүлдөрү отурат, өздөрү айтып койсо туура болот го дейм. Үмүтжан айтып койсо кайсы түрлөрү? Урматтуу Султанбай Абдрашитович, биз өзү эки площадкада жайгаштырабыз мамлекеттик баалуу кагаздарды. Националдык улуттук банктын площадкасында жайгаштырылып келген. 2023 жылдан баштап биз эки жакка жайгаштыра баштадык. 2023 жылда биз пилоттук режимде бир жылдык ГКОлорду жана 2 жылдык ГКОлорду чыгара баштадык. Кыргыз фондолук биржасындачы. Быйылдан баштап бардык кагаздарды жайгаштырсак болот да. Ал үчүн биз азыр Кыргыз фондолук биржанын инфраструктурасын өнүктүрүп атабыз. Ошол кажети барбы же жөн эле силер фондовый биржаны мындай поддержка кылган максатта эле киргизип атасыңарбы же силерде кажет барбы ошондой? Биздин президентибиздин указы бар ушул фондолук немени өнүктүрүү боюнчачы, рынокту. Анан мындай дүйнө жүзүн карасак, бардык мамлекеттерде эле биз деле Кыргызстан эле калганбыз да ушундай улуттук банктын площадкасына жайгаштырып келген да. Калган бар жакта даже валютный операциялар деле ушул фондолук биржада да. Бул ошон үчүн бул ошол фондолук биржаны өнүктүрүү максатында. Анан элдерибиз азыр Надира Зимина да айтып атпайбы, элдердин акчасын алып келүү маселелери боюнча биз бир топ инструменттерди иштеп чыгып атабыз. Ошол жерде Мегапay менен чогуу электрондук мобилдик приложение иштелип чыккан. Финансы министрликтин кызматкерлери өздөрү пилоттук режимде былтыр сатып алганбыз бардыгыбызчы. Эми азыр ал жерде эки маселе бар. Кайра обратно сатуу маселеси, андан кийин маркетмейкер маселеси бар да. То есть эгер жаран баалуу кагазды алган болсо, ал любой время чыгып сатып бериш керек да, карачы. Ошол маселелерди чечсек, бул приложениеден толук кандуу иштейт. Азыр эми ушул потребительдер кимдер азыр? Ошо фондовый биржа аркылуу алгандар. Өзү биздин инвесторлор жалпысынан алганда коммерциялык банктар, пенсиондук фонддор,
страховой компаниялар жана жарандар да ошолор эле фондулук биржага дали чыгып атат. Вот ушул жарандарга мына Надир Азимовна айткандай, бул эң надежный кагаз да, эми вексельдер туда-сюда, самый высшая категория. Ошого доступ барбы жөнөкөй адамдарга? Туура айтасыз. Мисалы, биринчисин силер өзүңөр алыпсыңар, пилотный кылып туруп. Это, конечно, хорошо, но мындай любой эле адам алганга мүмкүнчүлүгү болуш керек да. Себебден жана акционерный обществонун кагаздарын ала турган болсоң, ал жерде эгер пакет болбосоң 3-4 киши эле көрөт пайдасын, бир киши айткандай. Вот, а бул жерде конкретно эгер жаран, эгер действительно эме боло турган болсо, если вы хотите, чтобы мындай жөнөкөй адам мындай пассивный доход алсын деп кызыксаңар, ушул жарандарга в первую очередь бергенге аракет кылыш керек да. И надо сделать, чтобы эти векселя по цене были разные, чтобы не такие вот один вексель стоит там 1 миллион сомов, а, например, 10 000 сом. Же болбосо 5 000 сом. Ошондой вексельдер барбы? Баалары ошондон кийин доступный болот. Анан силерде жанагы эмеси дагы не отработанный турбайбы, жанагы сатышы, анан кийин кайрадан сатып алышы назад. Ал бардыгы мындай убактысы менен да. Анан кийин ал жерде, например, башка адамга сатам десе сатып бере береби? Өзү через фондовый биржа эле. Да, урматтуу Султанбай Абдрашевич, туура айтасыз. Биздин баалуу кагаздар наивысший категорияга кирет. Чындап өзү бул ошол фондолук биржага өткөндө ошондой болгон. Сатып жибергенге дагы укугу бар. А баягы биз приложениени иштеп чыкканда бул ошол онлайн режимде болуп калат да. Алып саткангачы. Мен сунушум эле мындай да, надо сделать так, чтобы он был доступен рядовому человеку, чтобы у него был дополнительный доход, да. 10 000 болсо, пенсионерден 10 000 болсо, это точно он получит эти деньги. Жанагы эмеден да, банковский эмеден депозит эле надежный, да, может даже еще надежнее. Вот. Ошол жагын мен айткым келет, ошону мындай могу законда надо как-то прописать это все. Эң туура айттыңыз, в один клик, чтобы все покупать и продавать. Да, анан дагы бир эме, если вы хотите развивать фондовую биржу, чтобы наши внутренние инвесторы участвовали, значит, нужно его расширять. Прежде всего на мелких потребителей, да. Вот. Анан жанагы эмеде силер зарубежные инвесторларды киргизип атпайсыңар, туура? Вы же уже говорите, что есть зарубежные инвесторы уже, да? Фондовый рынокта барбы уже зарубежный инвесторлар? Внешний капитал барбы? Канча азыр бүгүнкү күндө? Абдрашевич, мынау баалуу кагаздар рыногундагы чет элдик инвестициялардын көлөмү 2024 жылдын аягы менен оперативдик маалыматтарга ылайык 70 миллиарддын тегерегинде. 70 миллиард сом. Сом, Анан кийин кайсы мамлекеттерден кандай инвесторлор, анан кайсы баалуу кагаздарга кызыгып ататтар булар? Негизинен булардын көлөмү Кайсы мамлекеттерден биринчи? Ближний и дальний зарубежьядан бар. Алыскы зарубежден бул ислам баалуу кагаздары чыкканга байланыштуу араб өлкөлөрүнөн дагы бар. Мындан сырткары ближний зарубежьялардан дагы бар. Казакстандан, Россиядан жана башка жактардан бар. Кытай мамлекетинен дагы бар. Хорошо, кайсы баалуу кагаздарга именно иностранный инвесторлор кызыгып атат? Көбүнчө акциялар азырынча. Кайсыга? Акция. Кайсы акцияга? Конкретно какие акции? Кайсы корпоративный акцияга же государственные облигацияларга? Корпоративный акцияларга. Кайсы компаниялардын акциялары кызыгып атат? Мен сизге тизмесин ошолорду берип коеюн, крупный мен бул жерде эмесине айтып атам да, анан кийин жанагы силер айтып атасыңар, еще и зарубежный агентстволордун эмелерине баалуу кагаздарын биздин рынокко киргизебиз деп атасыңар, туура? Туура. Ошонун листингини ким жүргүзөт? Алардын листингиндеги фондолук биржалар жүргүзөт. Биздикилер жүргүзөбү? Биздикилер жүргүзөт. Доступ барбы ошону текшерип? Мисалы, ошол даже далеко не будет, кайты Узбекистандан келе турган болсо, кантип текшересиңер? Бул листингди кантип жүргүзөсүңөр? эл аралык гана институттарга берип атабыз. Эл аралык институттарга бир эле Өзбекстанда эмес, бул баягы көп жактуу өнөктөштүк менен түзүлгөн
эл аралык институттар булар. Ошол эме менен байланыштуу четтик инвесторлор менен еще четтик жанагы баалуу кагаздарды эме кылган менен аябай тобокелчилик немеде жогору аябай. Ооба. Ошон кандай тобокелчиликтер бар? Ошол тобокелчиликтерди жок кылыш үчүн кандай шарт, кандай эмелер чаралар көргөн жатасыңар? Яны могу закондордо бизде барбы ошондой тобокелчиликтерди мындай минимумга түшүрө турган? Слава Абрасович, баягы эле система раскрытия информации, чтобы маалымат так жана толук өз убагында жетип тура турган кылып, буларга дагы өзүнчө отчеттуулук болгондо дагы түр менен баягы существенный факты боло турган болсо 5 күндүн ичинде ачыла турган. Анан мындан сырткары жанагы эгерде баягы тажрыйбасы терс боло турган болсо, алар биздин рынокко дагы киргизилбейт. Мындайда эме жанагы мамлекеттик баалуу кагаздарга доступ барбы иностранный инвесторлорго? Бар. Канчалык? Вообще не ограничены, же ограничены? Ограничение жок ал боюнча. Только баягы ПДФТ биздин закондор менен гана ограничение бар. Ушул жерде тобокелчилик жокпу эч кандай? Урматтуу Султанбек Абдрашевич, алар бизге киргенде, внутренний рынокко киргенде, алар неме внутренний долгко отурат да. Алар өздөрү эгер юрлица болгон болсо, келип биз бул жактан бизден неме дошка ачыш керек, анан биздин комбанктар аркылуу алынат да. Бул жерде эки чоң мындай основной тобокелчилик бар да. Мисалы, эгер четтик инвестор келе турган болсо, негизги эң баалуу кагаздарыбызды мындай эле сатып алып коет да. Понимаете? Он будет вне конкуренции. Ошону менен биздин бүт бар жообузга ээлик кылып алат. Это должны быть какие-то ограничения. Кандайдыр бир мындай тобокелчилик жагын бул жагдан караш керек да. Же узун баалуу кагаздарга мамлекет немеси кире турса, жөн эле мамлекетибизди частный лицолор эмеге киргизип коет. Если бул мындайда, бул экономическая диверсия, она самая страшная. Аны мындай күтпөйсүң да, от него защиты тоже нету. Если мындай грамотный эме болбосо. Ошол жагын карадыңарбы? Вот как сохранить себя от таких внешних экономических диверсий, от финансовых диверсий? Это же безопасность наша, национальная безопасность. Ошондой бир жагы барбы? Султанбек Абдрашевич, мындай маселелер баягы стратегиялык объектилер жөнүндө тиешелүү мындай укуктук ченемдик талабыбыз бар да. Не только стратегический объекттер боюнча. Жөн эле финансовый рынок можно обрушить. Я могу запросто взять, закупить, а потом выдать его, продать, и весь ваш финансовый рынок обрушится за один день или за один час даже. Понимаете? Это вот о чем идет речь. Это должна быть защита нашей финансовой системы, прежде всего. Тизең туура айтасыз. Вот ошондой эмеңер барбы? Вот ошол жагын карадыңарбы вообще? Бул боюнча манипулирование ценами деген. Да, ушул жагы мен анан могу биздин закондо ушулар каралганбы? Ушул моменттер, ушул тобокелчиликтер, ушул жагыны вот жакшылап карап койгула деп атамын да. Потому что азыр вот увлекаясь жанагыны инвесторлорду тартабыз, андай тигиндей деп отуруп, как бы мы в мешок не залезли какой-нибудь, понимаете? Какой-нибудь капкан не залезли. Вот о чем идет речь. Надо, да, бул финансовый, особенно международную финансовую системага аралашып аткандан кийин, надо быть очень осторожным. Биздин рынок аябай кичинекей да. Аны любой бир 10 миллион доллар менен келип туруп эле бүт финансовый системабызды бардак кылып ташышы мүмкүн да. Мисалы, если у меня будет 10 миллионов, я это запросто сделаю. Жөн эле да. Понимаете? Даже 1 миллион менен тополон кылып салса болот. Ошол жагыны силер жакшылап карагыла деп атам да. Понимаете? Анын могу законда обязательно порядке. Вот карап чыккыла деп. Рахмат.